Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге дүйнөдөгү эң катаал болгон Алькатрас түрмөсү жөнүндө айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Түрмө кылмыш жасаган адамды камоого арналган орун. Сот жазасын өтөө үчүн кылмышкерди баш боштондугунан айырып, мурунку кооптуу аракеттерин кайра кылбоо максатында аны башка адамдардан жана коомдон алыстаткан. Азыр да кээ бир түрмөлөр кездешет. Ага камалуу өлүм менен тең. Ал жерден качуунун же болбосо чыгып кетүүнүн эч кандай жолу жок. Ушундай түрмөлөрдүн бири Алькатрас түрмөсү. Ал АКШда 1861 жылдан 1963 жылга чейин өз ишин мыкты деңгээлде жүргүзүп, түрмөгө өтө кооптуу кылмышкерлер камалган. Бул түрмө Алькатрас аталышындагы аралда жайгашып, айланасы деңиз менен курчалган. Бул дүйнөдөгү качып чыгуу мүмкүн эмес түрмөлөрдүн бири. Эгер кылмышкер бул жерден качууга аракет жасаса, кылмышкерди дароо атып салган. Же болбосо кылмышкерлер деңизден акуланын тамагына айлануудан коркуп, өздөрү багынышкан. Алькатрас түрмөсү жалпы 600 адамга ылайыкташылып, бул жерден 34 адам качууга аракет кылып, пландарын ишке ашыра алган эмес. Бул түрмөнүн ошондой катаалдыгына карабай, өз планын ишке ашырган адам болгон. Ал Фрэнкли Моррис. Ал 1960 жылы Атланта түрмөсүнөн Алькатрас түрмөсүнө өтө кооптуу кылмышкер иретинде которулган. Ал Вашингтондун жараны болуп, ошол кездеги криминал ааламынын падышасы саналып, кылган кылмыштары ошончолук көп болгон. Ал 11 жашында жетим калып, криминал өмүрүн 14 жашында баштаган. Бир нече банктарды тоноп, 1947 жылы түрмө эшигин биринчи жолу аттаган. Ал 1949 жылы алгач түрмөдөн качууга талпынган. Ошентип ал үчүн түрмөгө түшүү адатка айланып, ал Флорида түрмөсүнөн 5 ирет, Вашингтон түрмөсүнөн 3 ирет, Сан-Антонио түрмөсүнөн 3 ирет качып, Алькатрас түрмөсүнө камалганга чейин 11 ирет түрмөдөн качкан. Ал Алькатрас түрмөсүнө түшкөндө, ал жерден качып чыгуу мүмкүн эмес экенин түшүнсө да, бул жерден кандай кылып болбосун качып чыгам деп өзүнө сөз берген. Ошентип ал 1962 жылы Джон жана Клоренс Энглинг деген бир туугандары менен түрмөдөн качып чыгууга план түзө баштаган. Алар ашканада колдонгон кашыктары менен дубалды күнүнө 1 саат музга коюла турган мезгилде казып, дубалды эч ким байкабаш үчүн картон барактар менен жаап бекитишип, 1 жыл ичинде өздөрү бата турган туннель даярдашып, качуу учурунда алардын жок экенин билдирбөө үчүн жалган маска жасай баштаган. Беттерин кадимки самындан, ал эми чачтарын чачтараштан алып, адамга окшотушкан. Ошентип 1962 жылы 11-июнда качууга чечим кабылдап, курчактардын үстүнө көрпө жаап, өздөрү 1 жыл казган туннелдери аркылуу сыртка чыгып качып кеткен. Алардын качканын таң атканча эч ким сезбей, ордунда жаткан курчакты көрүп таң калышкан. Качкандарды канча издесе да таба албай койгон кызматкерлер 1967 жылы издөөнү токтоткон. Түрмө азыркы убакта Сан-Франциско шаарындагы туристтер бара турган музей болуп калган. Фрэнкли Моррис жана Энглингдер дүйнөдөгү эң катаал түрмөдөн качып тарыхта калышты. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ушул чын өмүрдө болгон окуя жаккан болсо, лайк басып комментарий жазганды унутпаңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.